негизи эле 30 жылда мына сиз өзүңүз туура белгилеп кеткендей, бир нерсе болсо эле премьер-министрди крайний кылып, мальчик для питья кылып келе бергенбиз да. Кандай каалайбызбы бүгүн чекит кое турган өзү заман келди эле да. Же парламенттик болсо, накта парламенттик боло эле. Президенти жок, ошол жерден премьер-министр баарына жооп берсин. Же эгерде президенттик болсо, анда толугу менен жана премьер-министрди мальчик для питья эмес, өзү аткаруу бийлигин өзүнө алсын деген маселе туулуп калганда, өзү каалайбызбы ушул нерсе жаралып келаткан эле да. Эми албетте мен мисалы жеке өзүм ошол парламенттик болсун деп мындай жүрдүм эле, бирок эми эл тандап көпчүлүгү тандоосун, биз көпчүлүктүн тандоосун сыйлашыбыз керек да. Демек, эгерде ушундай боло турган болсо, анда мындан ары мына Конституцияда жазылгандай башкаруу бийлигинин башында президент өзү турсун. Өзү турсун дагы бардыгына өзү жооп берсин. Анткени аралаш системада мына көрдүк, мындай толук жоопкерчилик ала турган, өзүнө ала турган институт калбай калды да. Бир жагынан карасаңыз, туура жогорку кеңеш жооп бериш керек, бирок чечип аткандын баардыгын кайра эле президент чечип атат. Бирок эчтекеге жооп бербей калды. Баардыгын эле түркүлөп, мына ошон үчүн 6-чакырылыштын кандай гана атына ээ болгон жок. Экинчи жагынан карап көрсөк, ошол өзүбүз дагы кетирдик. Бизге функция берилди. Биз коалицияга кирип, биздин фракциялар министрликтерди түптөп аттык. Бирок кандай министрликтерди түптөп аттык? Мына сизге жана экономика өнүп кетеби, өсүп кетеби деген сурооңузга жооп да. Биз эгерде тиген министрликке болгон бир 10 депутат чечип аттык, ким болсун деп. Ошол жерден тажрыйбасы барбы, жокпу, бир күн хотя бы жок дегенде ошол мекемеде бир күн иштедиби, иштебедиби? Биз жеке кызыкчылыктын, ошол фракциянын кызыкчылыгын негиздеген мындай примерлер болуп атты да, мисалдарчы. Мен бардыгы ошондой болду деп айта албайм. Бирок ошондойлор болуп атты, биз көрүп аттык. Министрликте бир күн түшүнбөгөн, бир күн иштебеген министрлер барып атты, кыйратып ал жерде иштей албай атты. Ал министрликти артка тартып атты. Аны алайын десе коркутат. Алсаң, анда мен коалициядан чыгып кетем, сен премьер-министр кетесиң. Анан ушундай мындай ситуацияда кантип анан экономика өнөт, кантип мамлекетибиз өнүгөт? Эгерде биз точканы кое турган болсок, анда так жазайлы, келиңиздер. Эгер парламент толугу менен жооп берсе, анда толугу менен жооп берсин дагы, ошол фракцияларга да баа берилсин.